Assalamu alaikum. Amansızlar urmattуу Teskabар kanalının körүүчүлөрү. Кадырман Кыргызстандык мекендештер. Коңшу Өзбекстандык туугандар жана коңшу Казакстандык боордоштор, саламатсыздарбы? Биздин Тескабардын мына ушул чыгарылышын сиздер аягына чейин көрүңүздөр. Анткени сиздер үчүн өтө пайдалуу маалымат бар. Эгер эсиңиздерде болсо, мен мындан 20 күн мурда коңшу Казакстан Республикасына Алматы шаарына барып, Артико деген эмерек чыгаруучу, стул, орундуктарды, отургучтарды чыгаруучу компаниянын дүкөнүн жана өндүрүш цехтерин тартып келген элем. Артико компаниясы Кыргызстанга 3 франшизасын сатууну сунуштаган болчу. Сүйүнчү, Кыргызстанга 1 франшизасы сатылып, 1 дүкөнү бүгүн ачылып атат экен. Артиконун отургучтары Кыргызстанга келип, дал ушул даректеги ачылган дүкөнгө товарлары коюлуптур. Казакстандан Артиконун уюштуруучулары, жетекчилери дагы келген. Улам мырза, Амир мырза, бул жердеги франшизаны сатып алган ишкер агараларыбыз баары ушул жерде экен. Мен Артиконун Кыргызстандагы биринчи ачылган дүкөнүнүн дарегин так сиздерге түшүндүрүп коеюн. Бишкек шаары, Ибраимов көчөсүнүн 181 дареги. Двагистен дагы, Google картадан дагы издеп тапсаңыздар болот. Тагыраагы бул эки тараптуу көчө Ибраимов көчөсү, мурдагы аты Правда деп аталат. Правда Фрунзеден Түзүлдыйга түшүп келесиздер. Жибек жолуга 100 метр жетпей, жолдун оң жагында автомойка, көк крышалуу. Ошонун аркасында турган мына Топ Мебель деген 3 кабаттуу имарат бар экен, бизнес имарат. Ушул имараттын экинчи кабатында жайгашыптыр. Ылдый жагындагы түшүнүп алыңыздар. Түз 100 метр түшүп барсаңыздар, жол чырак. Ал жерде Жибек жолу проспектиси менен Ибраимов көчөсү кесилишет. Газпромдун жаны. Газпромдон эле 100 метр жогору чыгып келесиздер. Мына оң жак, сол жактагы Дастан курулуш материалдар дүкөнүнүн жанынан эле бул жакка бурулуп кирсеңиздер болот. Кызыктын баары алдыда. Эгер бизнес баштайм десеңиздер, бул багытта иш кылабыз, жумуш кылабыз, пайда табабыз десеңиздер, Артико компаниясынын Кыргызстанга сунушталган дагы 2 франшизасын сатып алып, Бишкекке дагы 1 дүкөн, анан Ош шаарына дагы 1 дүкөн ачсаңыздар болот. Ал үчүн Казакстандан келген жетекчилер менен сүйлөшсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр, маалыматтын баарын так алып берем. Мынаке, туугандар, мен Топ Мебель имаратынын экинчи кабатына чыгып келдим. Султан Ибраимов көчөсү, Бишкектеги 181 дарек, экинчи кабатка чыга бересиздер. Ачылышка кирип келдик. Бүгүн лентасы кесилип атат. Ассаламу алейкум. Казакстандан келген Улан Бей, бауырлар, кош келдиң. Кандайсың? Амир Бей, кандай? Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшыбы? Топчу байке, кандайсыз? Иштер жакшыбы? Болуп атабы? Кандайсыздар? Бул жакта да байкелер бар экен. Ачылышты чогуу өткөрөт экенбиз да бүгүн, жакшы. Кош келдиңер. Улан Бей, кандай? Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Казак боордоштор. Баары тынчпы? Жакшы. Казакстан баары жакшыбы? Алматы шаары. Биз көргөн Алматы шаары турабы? Жакшы баары. Машалла. Аябай жакшы. Эгер эсиңиздерде болсо, мен мындан 20 күн мурда ошо Алматы шаарына барып, Артико компаниясынын дал ушундай дүкөндөрүн тартып көрсөткөнмүн. Өндүрүш цехин барып, икир-чикир ине жибине чейин бүт тартып көрсөткөнмүн. Эгер эсиңиздерде болсо, мен ал видеонун ссылкасын ушул чыгарылыштын описаниясына коем. Мурдагы видеону дагы көрсөңүздөр болот. Эми Казакстанга, Алматыга мен биринчи жолу барган үчүн Алматы шаарын көрсөттү. Анан тоолорго чейин алып чыгып, бизди коноктоп узаткан болчу. Сиздерге ачылык билдирем. Биринчиден, экинчиден биздин куттуу Кыргызстаныбызга кош келипсиздер. Кош көрдүк. Асылбек мырза, көрүнбөйт го? Асылбек мырза энди жолдо келе жатыр. Жолдо келет, да? Асылбек мырза эми Бишкекке кайра-кайра келип жүрүп, ал киши бул жакты да жакшы билет. Билет, машинасы менен кирип, чыгып келе берет. Бул жакта эми келип, бул жерде дүкөндү ким ачкан болсо, окутуулар жүргүзөбү? Жүргүзөт, ошол жерде 1 аптада калат, Асылбек. Ошол жерде 1 апта калат. Топчубек байкеңе үйрөтөт баарын. Жакшы. Мен дагы бир нерсени айтып коем. Менин казакстандык кесиптешим бар, Уланбек деген мырза. Анын дагы камералары тартып атат. Бул жакта
биздин бул видеону ошо Улан мырзанын дагы каналынан көрсөңүздөр болот. Улан мырза өзү да келиш керек эле. Менин дагы бир кесиптешим Өзбекстандан келиш керек эле. Алар да жолдо келатат, бирок жетишпей калышты. Алар өздөрүнчө тартып, өздөрүнчө чыгарат. Өзбекстандан 40 минутта келетін болды, жаңа хабарласты. Құрманғалиев Улан, Алла қаласа жазылып алса, келіп түсіреді бұл жерде де. Құдай берсін. Құдай берсін. Біз дағы жолығышабыз. Эми кандай болду бул жерде бир эле франшиза Кыргызстанга келип, бир эле дүкөн ачылды. Сіздің келіп түсірген видеоңыздан Топчубек Байкең хабарласып, біздің дилерствомызды алды. Бул Топчубек Байкең. Топчубек Байкең. Жакшы экен. Алды, осы жерде бір дилерствомыз осы жерде. Қалған Ош пен Бішкекте тағы біздің бір пакетіміз бар. Олар әлі өткен жоқ, келген жоқ. Жакшы. Бул жака өтүп көрсөтейик деп. Сүйлөшөлү, келиңиздер. Мына мен дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн тууганда. Улан мырза бул франшизаны пакетти Кыргызстанга сунуштаганда 12 отургучтун модели, анан 10 отургучтун модели сунушталган. Ал пакетте сүрөттөр, анан мен эстегенден ушул компаниянын аталышынан жасалган атайын мындай эмне деп коебуз, логотип сунушталган болчу. Азыр көрүп эстеп атам. Сиз айткан ушу пакет бүт баары келди дейм, Топчу мырзага? Барлығы келді, не айтылды, не бар ішінде. Барлығы келді, осы жерге қойылды. Өзіміз жеткізіп бердік осы жерге. Қойып, өзі құрастырып, магазин бүгін ашып жатыр. Машалла. Алла қаласа. Топчу Байкенди арасында сөзгө тарта берели. Келиңизчи. Мына сиздин дүкөнүңүзгө кош келдик. Мындай негизи бизнес баштоо кыйын да, оңой эмес да. Сиз эми мындай эрдик кылып баштапсыз. Мына казак боордоштору менен чогуу барып, сиз Алматыга барып, анан биринчи Астанага бардык. Астанага бардыңыз да. Астанадан жолугуп, Алматыга келип, сектор полный кыдырдык. Мага окшоп көрүп чыктыңызбы? Сиз сыяктуу көрүп чыктык. Жакты, анан кийин уже баштадык. Чечим чыгардык, булардын жардамы аябай чоң болду. Жакшы эле келиштиңиздер мындай, ишенимдүү келиштиңиздер? Ишенимдүү. Эч кандай кыйынтык, эч нерсе жок. Бардыгы ачык, айкын, жакшы. Анарақ берагын эсептешүү жактарын так сүйлөшүп келишип алдыңыздар. Келишип алдык. Азыр эми кандай пакетти кандай алдыңыз сиз? Канча модель алдыңыз? 12 модель. 12 модель болду. Бир пакетте. 12 түрлүү столдар менен. Биринчи канча товар келди? Азыр болгон товардын баары ушул. Болгон товар. Эми ушул товарды көрсөтүп сиз уже заказ алып баштайсыз да? Буюрса. Бул жактан алган заказын даярдап бергенге, Бишкекке тезирээк жөнөткөнгө Улан мырза, сиздин командаңыз даярбы? Дайын, бір аптада ала аласа жөндөп жиберет. Кудай бір аптада, Кандай заказ алса да, 1 штук алса да, 100 штук алса да, біз бір аптанын көлемінде жеткізіп береміз. Бұл заказ алып, бізге жиберет, біз жасап жибереміз. О жағынан проблема жоқ. Бүгүн эми техникалык ачылышыңызды жасап атыпсыз да бүгүн, Буюрса. Биринчиден куттуктайм. Рахмат. Бул дүкөн куттуу болсун, сиздин баштаган бизнесиңиз куттуу болсун. Айтаңыз келсин. Бизнес жасаган адамдын баягы алды саттыда же болбосо соодада береке бар дейт Аллах таала. Соодаңыздын берекесин берсин. Азыр эми бул дүкөн ачылды. Мындан кийин күндө иштейби? Ар күнү. Дем алышсыз. Саат канчада ачылат, канчада жабылат? Ушул графиктерди айтып койсоңуз. 8-де ачылып, кечке 7-де. Как положено иштейт. Как положено иштейт? Сөзсүз түрдө иштеп турат. Булардын бааларын койдуңузбу азыр? Сиз мага бүгүн эми ачылышта так бааларын айта аласызбы? Мисалы, бул жактандардан сиздер дилерский цена менен аласыздар да? Дилерский цена менен алып келдик, анан Асылбек байке келсе, кечинде отуруп дагы бир сире тактайбыз. Биздин базардын жанагына тактап туруп, анан коебуз. Элге оор болбой турган, өтө низкий өбүскө эсне болбой турган кылып туруп, жакшы баганы коелу, анан кийин ошого чыгарабыз. Ички, эгер курулушуңуздар бүткөн болсо, имаратыңыздардын ички интерьерин дагы дизайнын жасап берет экен, ушул өздөрүнүн стулдарын сунуштап сиздерге коюп да берет экен да, туурабы? Кафе, ресторандарга аябай укмуш жакшы болуптур да. Кандай дедиңиз, дизайнерлери менен бар турбу? Бұл кісілерге мен 100% сенем, бұл кісілер сатат. Бұл Қырғызстанның орындықтары номер 1 осы кісілер болады. Құдай берсін. Құдай берсін. Өйткені бұған конкурент жоқ. Бағасы да бізде төмен, лайықты дилерский ценамен беріп отырмыз. Иншалла номер 1 болады бұл кісілер. Құдай берсін.
Мына көрдүңүздөр туугандар, мен өткөндө Казакстанга, Алматыга барып, Артиконун цехине кирип, бул орундуктар, стул, отургучтар кантип жасалат, алар эмнеден жасалат, бири-бирине кантип кураштырылат, материалы кандай, баарын көргөн элем. Азыр эми ушуну Улан мырза көрсөтүп берсин. Бул жерде 12 модель келген болсо, ар биринин аталышын, алардын формаларын сиздерге көрсөтүп берсин, тааныштырып берсеңиз, Топчу мырза менен чогуу. Сиздер көрүп коюңуздар. Кийинки ала турган пакет, дилерлик, ал башка пакет. Булардан башка модель болот? Булардан башка модель. 12 модель буларга окшомой. Ол башка пакетте сатылат. Ол жерде ол пакет жок. Бул жерде жок. Эгер Ошко алып ала турган болсок, Ошко 12 модельден албай, бир адам 24 модель Ошко бир алам десе кандай? Ол кезде бир дилерствонун конун айтып, калганын өзүнүн суммасы менен санап бере салабыз. Келисе беребиз. Бул жерде Топчук Байкеңге конкуренция жок. Экинчи модель менен биздин фирма менен кирсе де, ол модель бири-бирине окшомойт. Сол үчүн бири-бирине конкурент эмес. Мына уктуңуздар, туугандар. Топчу мырза бул жерге ушул Ибраим көчөсүнүн 181-чи дарегинде ушул дүкөндү ачты. Бул жерде 12 түрдүү стул болсо, дагы бирөө башка дарекке ачса, мисалы Айгрант ачты дейли, Ош базар тарапка ачты дейли, же башка дарекке ачты дейли, ал жерде таптакыр башка моделдер болот экен. Демек, экөө бири-бирине конкурент эмес. Бирок экөө бир тууганда иштейт экен да? Бир туугандай бири-бирине жардамдашып отуруп жумуш жасайт. Өтө сонун. Көрөлүчү да? Өткөндө мен барганда мына бул түстөгү материалдын башка орундукка, башка отургучка колдонулганын көрдүм эле. Бул кайсы аталыштагы отургуч? Бул Милеси. Оған любой матасын, мошкасын, моделин, столун ауыстыра береміз. Свет, ешқандай проблема жоқ. Бір штук болса да біз заказын қабылдап жасап жібереміз. Проблема жоқ. Бұл Милеси. Так, Топчу мырза, сізді қызматқа шақырайын. Менің қардарым. Бұл жақ ар бир отургучтун аталыштарын, анын материалы, нарак-берактары, мүнөздөмөсүн айтып берсин. Сиз ар бирин келгенде столдун үстүнө бирден чыгарып камерага көрсөтүп турсаңыз, мисалы мунун атын эмне дедиңиз? Дагы мына үстүнө чыгарып берсеңиз, камерага жакшы көрүнөт да. Биз осы видео аркылуу Кыргызстандагы Бишкектеги баардык оптовиктарды осы жерге чакырамыз. Бизден алып, осы жерден алып, оптом багада алып жумуш жасаса болот. Ушул жерден? Оптовиктер, мисалы, басқа да мебелштер өтө көп. Айгранттын ичинде бир 100ден аса бир компания бар, мебельный компания. Ол жерде бул модельдер жок. Бирок осы видеону көрүп отуруп, келип, осы Топчу мырза менен келишип, жумуш жасайбын десе, оптом багадан берүүгө биз дайынбыз. Дүңүнөн алсаңыздар болот экен. Мебель саткандар, башка отургучтарды саткандар, диван креслолор саткандар алып кошумча алып сатсаңыздар болот экен. Жакшы, аябай удобно, бул отурган. Удобно. Бизде Кыргызда столдун буту деп коет. Казакта столдун аягы деп коет экен. Буну столдун отургучтун буту эмнеден жасалган? Ошону айтып койсоңуз. Бул темирден жасалган. Кадимги темирден 32-лик трубадан жасалган. Конусту өзүбүздүн аппаратпен жасап чыгарабыз. Бунун агаш варианты бар. Дуб, карагаш, береза, 3 түрлүү агачтан жасалат. Бирок темир өтө мыкты, сапалыраак келет. Кафе, ресторанның барлығы осы темірден алат. Өйткені шыдамды болсын деп. Общепит болғаннан кейін, көп адам кіргеннен кейін осы темірден заказ береді. Біз темірден болса қорықпай 1 жыл гарантия бере береміз. 1 жыл? Бұның жан тараптарычы, арқасы, асты эмнеден жасалат эле? Фанерадан жасалат. Фанерадан осы паролон. Мынаның цикл дейді. Соның тығыздығы 100%. Мынаның. Яғни бұның велюрі түсіп қалмайды. Качествосы жақсы. Түлөбөйт дейт. Түлөмейт. Бізде де түлөмейт. Жақсы. Бұлар мен баасын коелу экен, кийинки модельди көрөлү. Мына моделдагы көзгө чагымдуу кайсы гана бөлмөгө койгойлу, бөлмөнүн көркүн ача турган модель экен. Караңыздар мына. Үстүнө чыгарып коелу да. Көрүңүздөр. Бул бизде Марс деп аталат. Марс. Марс.
көп адам бізге заказ береді осылай. Бірақ үйіне анандай бізде матадан жасалған картинка бар. Өзінің светімен біз қосымша жасап береміз. Подсветпен? Подсвет дейді, интерьерге жақсы келеді. Мына жасыл картинка, жасыл орындық. Интерьер жақсы келеді. Түстер бір-бірін ерчейді екен. Көрдіңіздер? Мына отырғыштың материалы да жашыл түсті, теге Құран аяттарынан жасалған, Құран аяттары түсірілген, сүрет дағы жашыл түсте жасалған. Мындайша айтқанда жашыл түс бұл берген түс. Марс дедіңіз, а? Марс. Мен бұл тағы да айтып кетейін. Егер Бішкектен Оштан ашам дейтін адамдар болса, бағасын білгісі келіп тұрса, мен бір-ақ орындықтың бағасын айтайын. Доллармен айтқанда бұл 50-55 доллар, 50 доллар шамасында болады. Бұл қаяқта болады? Қырғызстанда? Дилерский баға. Біздің беретін бағамыз. Дилерлік баға. Алған адам мен ошоға өзінің бағасын қосып тұрып сата береді? Өзінің бағасын қойып сата береді. Жақсы. Bir комплектте 6 болады? 6 болады, 8 болады, 10-12 кете береді. Қанша қаласа жасап береді? Жасап береді. Жақсы. Кейінгі мынау түсті көреді, бұл аяғы жағымды. Қараңыздар. Отырса түмелі жарашақ, адамдың денесі жырғайды. Қараңыздар. Егер ашханаға ушул отырғыштарды столы менен комплект қоя тұрған болсаңыздар, үй бүлөңүздөр менен же келген коноктор менен чогуу отуруп чай ичсеңиздер, тамактансаңыздар, аябай жакшы, жагымдуу болот. Түсүн да караңыздар, бири-бирине жарашканын караңыздар. Аябай сапаты да жакшы. Мына көрүп турасыздарбы? Мына астын көп көрсөңүз, жаткырсаңыз, мына караңыздар туган. Мына темирден варитети бири-бирине ширетип жасаган, анан астына дагы ар бир конусный баягы конустун учуна резинка кийгизилген, резинка деп аталат, пластмасса да. Бул кафелди чийбейт да, кафел менен ламинат. Бул эмне деп аталат? Бул Рамзан. Рамзан. Ораза айында шыққан Рамзан деп қойғанбыз. Ораза, ыйык Рамазан айында чыгарылган модель аты да жакшы Рамза деп коюлуптур. Үйдүн залга арналып. Зал. Залга көбүнчө ушул жакшы экен да. Осы көп кетеді. Мына Арес. Арес. Кафе ресторандарға. Кухняға арналған. Кофейняларга да жакшы. Кофейняға арналған. Өз удобный модель. Удобный. Отырып телефон шықлағанға, қолды қойып отырғанға барлығы удобный. Азыр эми шаар жергесинде, мисалы Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Ысык-Көл, Талас, Наран же башка шаарларда кофейня деген көп ачыла баштады. Кофейняга ушундай адамга мындай ылайык келген стульчиктерди коюп ачып атышат да. Мына кол коюп, анан телефонунда чукулап отурганга да жакшы экен бул. Сону модель экен. Кийинкисин да көрсөтүп коелу. 12 модель толук көрсөтөбүз. Бул салчык экен. Эмне деп аталат эле? Кресло левит. Левит. Левиттин аркасы ачыгы? Жок. Аркасы ачык болот, анан күймөсү бар. Подоконник. Мына без подоконник. Мына. Буну караңыз. Левит эки түрдүү болот. Көрдүңүзбү? Бул бир аз бийигирээк. Бunda 6 штук экен. Булчу? Бул Версаль деп айтылат. Версаль ағашпен жасалған. Бұл ағашпен жасалған, өте жеңіл, салмағы да бір 7 килограммдай шығады. Бұл үйдің кухняға, залға, кафе, ресторан, полный ходовой модель осы. Арес и осы екеуі ходовой. Арес менен ушул ходовой экен. Бийигирээк кылып сиздерге көрсөтүп коелу. Караңыздар. Астыда ағаштан жасалған. Жыгачтан жасалат экен, көрүңүз. Жыгачта бул бутундагы, столдун аягындагы кантип жасаган биз сехтен көргөнбүз. Жакшы, бул жакта да кошумча модельдер бар экен, 3 модель турат. Бул дагы сиздерге бул эмне деп аталат? Марден деп аталат. Марден. Бул үйдөгү кичкентай дом болот, кичкентай кухняларга арналган модель. Кичкентай гана, шагын гана, көп орун алмайт. Сондай чакан. Чакан. Квартираларга жакшы квартираларга. Мынау да өзгөчө го, мына ағаштан жасалған модель. Аяқтары ағаш. Менің ұстамның атына берілген. Түрк ұстамның атына. Мені қанша жыл тәрбиелеп, осы мебельге баулаған ұстамның атына берілген. Жошқын деген. Тоже ходовой модель. Bu tüymeleri var gene. Biraz şikarlıyla gene. Ол бип.
VIP класста жүретіндер. VIP класс. Бұл бағасы аналарға қарағанда шамалы қымбаттау. Бұл да жақсы модель екен. Мынанда ақырғы модель тұрады. Бұның да сырт тарауында жана бұл ареске ұқсас екен. VIP арес. VIP ареске ұқсас, бирок арқасында түймесі бар. Түймесі бар. Бұл да ходовой. Енді основной кафе ресторанға кетеді. Элитный кафе ресторандар барлығы осындай. Каталогтар. Бұл эми каталогтарда кошумча пакетте берилди. Берілді бұның бәрі. Егер мына света клиент таңдаса, бұдан без проблем бір аптада жасап қолында болады. Bir hafta. Иә. Турцияда олай жасалмайды, Россия олай жасай алмайды, Қытай олай жасай алмайды. 2 ай мысалы Қытайыңыз 2 ай күтесіз. Турцияны 2 ай күтесіз. Россия қазір жасап жатқан жоқ бұнда. Ал Қазақстанда бір аптада жасап қолына береді. Так. Жақсы нәрсені айтты. Жүріңіз. Бұла мырза. Біз ушул нәрсені сіздерге түшүндүрүп коюшубуз керек. Кардарлар. Ула мырза айтып атат. Азыр эми мисалы кризис мезгилинде эгер Турцияга отургуч мебель заказ берсеңиз, же Россияга, же Белоруссияга заказ бере турган болсоңуз, ал сиз айткандай узак убакытта келет деп атасыз. Узак убакыт. Минимум Кыргызстанга, сиз эми анализ кылдыңыз да. Минимум Кыргызстанга канча убакытта келиши мүмкүн экен? Россиядан мисалы, Турциядан 45 күн. Siz analizlediniz mi? Ben analizledim. 32 gün. 32 gün. Hem ne menен keledi? Kargo menен mi? 2 gün düşünüyoruz. 32 gün. Kazakistan'dan kança günde jo'natasiz? Қазақстаннан бір апта. Bir hafta. Bir haftada. Егер жолда болып жатады ғой, мысалы аяғы сынып кетеді, мағынасы қырылып қалады, біз өзіміз оны қайта алып басын жасап бере аламыз. Ал ондай услуганы ешкім көрсетпейді. Біздің артықшылығымыз сода. Біздің артықшылық срок бір аптада қолында болады. Біздің артықшылық бағасында ең төмен бағада беріледі. Біздің артықшылық қайтып келген возврат товарды қайтып жасап бере аламыз. Жақын деңіз, а? О, алыста Минск шаарында Истанбулга жөнөтпөйбүз. 250 бар болады. Бізден Шымкенттен жақын бұл жер. Тараз жақын, Тараздан жақын. Эми ушундай артыкчылыктар бар экен. Сапатында артыкчылыктары барбы? Сапатында. Сапасы көпчүлүк байкең өзү айтсын. Не дейсиз? Ben bizim bunu demede görmedim de Kıdırganda bizi материалдың слабыйлығы, içindeki paraların слабыйлығы. Көпшілігі бізде мынау несі için банан бұл бізге. Астына жығар. Астына. О, фанер екен, мынанда қалың. Екілік фанер қаншаны қара? 1.8, 1.8, а? 2 десе ламинат көп келеді. Құландың да, бұлшыдай бар. Ошон үчүн кызыгып бана бунун качествосы бар деп. Биринчиден качествосы суроо. Эң жаккан жери ошол. Сапатына көзүңүз жетиптир да? Сапатына сразу көзүм жетти. Эми жетишерлик маалыматтарды биз бердик окшойт. Эми Топчу мырзанын дүкөнү ар күнү иштейт экен, эртең менен кечке чейин. Эгер сиздер үйүңүздөргө же кеңсеңиздерге же болбосо бизнес борборлоруңуздарга же болбосо жаңы ачкан кафе, ресторан, кофейняларыңыздарга мына ушул стульчиктерди алабыз десеңиздер, ушул столдорду комплект менен алабыз десеңиздер, анда биринчи кезекте биринчи ачылган Топчу мырзанын дүкөнүнө кайрыласыздар. Анан таза болбосо Улам мырзанын командасына Асылбек Башболовго да кайрыласыздар. Анан Кудай буйруса, мына бул дүкөндү Топчу мырзаны үлгү катары көрүп, ошко Бишкек шаарында дагы башка жерге ачылып калса, башка дүкөндөргө дагы кайрылсаңыздар болот. Кудай буйруса, дагы дүкөн ачылса, дагы ачылышын келип сиздерге тартып көрсөтөбүз. Негизгиси кыргыз, казак бир тууган, биз бири-бирибизди түшүнүп, эри шаркап, сооданы кылып, бир тууганда иштешибиз керек. Мен осы видеоны пайдалана отырып, мына Кыргызстанды біз ашып жатырмыз. Алла қаласа тағы да ашылатынына мен сенімдім. 2 магазинді ашып, Кыргызстанда болғаннан кейін біз Өзбекстанға қарай шықсақ деген ниеттеміз. Сіз арқылы. Өзбекстан халқына айтарым, бізбен жұмыс жасағыларыңыз келсе, төмендегі номерлерге хабарлассаңыздар, бізбен жұмыс жасағыларыңыз келсе, біз сіздерге де магазин ашып беруге дайынбыз. Мына, уктуңуздарбы? Артико компаниясы негизи коңшу мамлекеттерге, СНГ мамлекеттерине дагы кулаш жайып чыгып, өзүнүн товарын сатканга кызыктар, куштар. Биринчи, коңшу Кыргызстанга бизге чыктылар.
Kırgızстан'a çıktı, Kırgızстан'a girdi, endi komşu Özbekistan'a dagı özlerinin tovarlarını sunuştadı. Hurmattуу Teskabар kanalının Özbekistan'dagı görүүчүлөрү, биздин туугандар, эгер Teskabардан көрүп аткан болсоңуздар, Артиконун өкүлчүлүгүн Дилерскосун алабыз десеңиздер, анда бул жигиттердин командасына чалып байланышыңыздар. Биз экранга булардын Улан мырзанын командасынын Казакстандагы телефон номерлары WhatsApp'тарында коюп коебуз. Тез арада байланышка чыгыңыздар. Ал жака ушундай эле суммада, ушундай эле пакет сунушталабы же бир аз башкачараак условия? Туура болсун. Биз эч кимди ала алмайбыз. Кыргызстанга арзан бага сатып, Өзбекстанга кымбат бага сатпайбыз. Барлык эсен бирге бага бир. Birde. Köz tüyesi. Öte son. Endi Улан мырза өзү жаш жигит. Канчага чыктыңыз? 27. 27'de. Негизи эмерек өндүрүү тармагында, мебель тармагында бул канча жылдык стажыңыз бар? 10 жыл болду. Осы салага кирген болдум. Азыр 10 жыл болду. Турцияга барып дагы үйрөнүп келдим деп иштеп келдим дедиңиз. 2,5 жыл ошол жакта болдум. Ошол жакта мынау устатыңыз баарын үйрөттү да? Үйрөттү. Барлыгын үйрөттү. Бул технологиянын баары турецкий технология, станоктор турецкий өзүбүз ошол жактан алдырганбыз. Енді барлық білімді сол жақтан алып келдік. Эми айтайын дегеним, туугандар, бул тармакта өзүнүн тажрыйбасы бар жигит экен. Бул тармакта иш баштап, бир эмес 2 жолу банкрот болуп, 2 жолу банкрот болуп, анан кутуна туруп кеткен, өзүнүн оборотун керек болсо миллион доллардан дагы жогоруга чыгарган жигит экен. Бул жигит менен байланышыңыздар, Кудай буйруса, жакшыга жанашып, жакшы иштерди жасаңыздар. Ушундай, туугандар. Кана шириндиктерден ооз тиели, бул дүкөн, ширин дүкөндөрдөн болсун. Пайда тапкан сиздерге пайдасы тийген дүкөндөрдөн болсун. Артиконун отургучтары кылымдарга, бала чака небере чеберелериңиздерге чейин мындай жеткен отургучтардан, буюмдардан болсун. Кана, келиңиз. Ала. Шириндиктен алыңыз биринчи. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана, бисмилlah. Кыргыз, казак, өзбек дайым эле ушинтип, бир дасторконун үстүндө бир атанын балдарындай болуп, бир туугандай жашап өмүр сүрүп жүрө берет, Olur. Алыңыздар. Мен анда жинтиктайм, сизде сөзүңүз барбы? Так, сөзүм. Кардарлар, эми бизнес баштоочуларга сөзүңүз болсо айтсаңыз болот? Так, бизнес баштаудан ешқашан қорықпаңыздар. Мен соны айтқым келеді. Бізде қазақта айтады, құласаң нардан құла, құласаң түйеден құла деп айтады. Егер құламасаң, жақсы көтеріп, жақсы іс бастауға болады. Болады. Сондықтан сіздер қорықпаңыздар, бізбен істес болыңыздар, бізбен жұмыс жасасыңыздар. Иншалла берекеті Алладан болады. Берекеті Алладан болады. Мен дагы бир нерсени баса бергиле айтып коеюн. Мынау Kur'an ayatın görüp aslında. Fatiha. Bu Fatiha suresi. Fatiha. Emi öte kalın emes, öte çok emes. Listler bayağı lazer reskada koyup, şunu menen şunçalık takay tunukluluk kesip çıkan. Şunday süretli dağı artık hocası duvaldan kança 5 santimetre kaçırıp rider kılıp bilip koyup, bunu meçitlerge de gitse olur, kengsege de gitse olur, bölmege de gitse olur, üydün kolunda da, kuhnyasında da, jaraşkan jerin barına gitse olur. Ayağa jakşı, gördüңүзбү? Темир. Ушулар Казакстанда канча? Баасы билесизби сиздерде? Biz $100 сатамыз. $100. Казакстандан алсаңыздар $100 аласыздар, аны бияктан алабыз десеңиздер, топчу мырза үстүнө канча өзүнүн пайдасын коюп санат, эми кичине пайдасын коюп, анан сиздер арактарда да бар. Анда жыйынтыктайлы. Дүкөн куттуу болсун. Абабыз бир фото берип коелу, Ana. Ушул топчунун баштаган ишине Кырбайыш өркүндө өссүн. Бала чакасы ушун үзүрүн көрсүн.
Topçu менен иштеп аткан балдарга да ошол каалайм. Амин. Айтканыңыз келсин. Тілеген тілегіңе жет, ойлаған мақсатыңа жет. Рахмат. Аллах таала боларыңызды кабыл кылсын. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Коштошуп коелу. Улан мырза, Кудай буйрса, Улан мырза, Амир мырза, анан эртең Асыл мырза келсе, Кудай буйрса бизде конокто. Ушинтип эле бири-бирибизди сыйлашып жүрөлү да. Топчу мырза, ишиңизге ийгилик, Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Эгерде кызыктуу суроолор болсо, туугандар, экранда телефон номерлары жазылып турат. Мына ушундай туугандар, мен бул чыгарылыштан да жыйынтыктаймын. Бүгүн сиздерге мына ушул Артико компаниясынын жасап чыгарган, анан Кыргызстанга, биздин базарга сунуштаган ушул отургучтарын сиздерге кенен кесир көрсөтүп бердик. Артико компаниясы бул бир эле отургучтарды эмес, мындай столдордун дагы түрүн чыгарат. Аны жакшы билем, 10дон ашуун столдордун моделин чыгарат экен. Мисалы мына бул бир түрү, мында болсо дагы бир өзгөчө башка түрү, наракта болсо дагы бир башкача түрү туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул столдор. Биринен бири айырмаланат. Буларды сиздер үйүңүздөргө коесуздар, ашканаңыздарга коесуздар, конок бөлмөңүздөргө коесуздар, кеңсеңиздерге, офисиңиздерге койсоңуздар болот. Же болбосо кафе, ресторан, же андан сырткары заманбап кофейня ача турган болсоңуздар, дал ушул столдор сиздердин кардарларыңыздар үчүн ыңгайлуу шарт болуп эсептелет. Көрүп турасыздар? Биринен бири айырмаланып турат. Бул отургучтарды, столдорду, ал эле эмес, сиздердин кардар күткөн жериңиздерде, конок бөлмөлөрүңүздөрдө мына ушундай жылтырак, жакшы көрүнгөн материалдан жасаган ушундай сүрөттөрүн да алсаңыздар болот. Мына ушул товардын, ушул продукциялардын бардыгын биз айткан, биз көрсөткөн, мен өзүм Алматага барып көрүп келген Артико компаниясы өндүрөт. Эмне дейсиз, туугандар? Ким бизнес менен жашаса, бизнес менен алек болсо, анын бюджети дагы, үй бүлөлүк бюджети жакшы болот. Бюджет жакшы болсо, демек жашоо жакшы болот. Бизнести баштаңыздар, коркпой баштаңыздар. Ага эрк керек, ага идея керек, ага аракет керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн Топчубек мырзанын дүкөнүн тартып көрсөттүк. Топту жарып, дүкөндү ачып баштаптыр. Сиздер андан үлгү алыңыздар дагы, коркпой баштаңыздар. Мен сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жасаган ишиңиздердин, тапкан пайдаңыздардын Аллах таалам барака пайызын берсин. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.